Саламатсыздар, коллегалар. Кубанычбек Кеңешевич, менде мындай суроо сизге кайрылганмын, өзүңүз билесиз. Мына азыр биздин карапайым элди кыйнап аткан ломбардтар боюнча, 3 маселе боюнча сизге кайрылганмын. Ломбардтарды жоюу же кыскартуу ушул маселелер боюнча биринчи маселем. Анан кийин экинчи маселем бул микрокредиттик финансылык компаниялардын үстөк пайыздары өтө чоң, бул 40%дан да жогору болуп кетип атат. Ошондуктан ошолорду бир 30%-ын тегерегине түшүрүү маселесине карап бериңиздер деп ошол сунушту жибергем сизге. Үчүнчүсү бул коммерциялык банктарды эми бардыгыны регулировка кылып өтө эле үстөк пайыздарын түшүрүш кыйын. Ошондуктан ушуларды жоктуна бир жок дегенде бир 2-3%га түшүрүп бергенге мүмкүнчүлүк болобу деп сиздерге ушул маселелерди көтөргөн элем. Ушул маселелер кайсы, кандай иш жүрүп атат, ушул маселе боюнча айтып койсоңуз. Урматтуу Шайырбек Ыдырышевич, сиз берген суроолор боюнча улуттук банкта, коммерциялык банктар менен чогуу азыр талдоо жүргүзүп атабыз, иш чараларды карап атабыз. Бирок мен айтып кетет элем, биздин мыйзам боюнча улуттук банк жөнүндө, банктар жана банк иши боюнча улуттук коммерциялык банктар өз пайыздык чендерин өзлөрү белгилеп, өзлөрү коет да, анан ал тескөө эгерде мыйзам бузуу болсо, биз ага чектөө киргизебиз. Бирок бул сфера конкуренциянын негизинде өзүнүн мындай саморегулирование жасайт да, ошон үчүн именно сиз айткан формада мисалы 1-2% азайткыла деген мыйзам чегинде бизде андай укук жок. Бирок эгерде бир определенный ошо группаларга же стратегический ишканаларга ошондой артыкчылык көрсөтөбүз десек, биз аны кабинет министровдун чечими менен ошондой жардам бере алсак болот. Ломбардтар боюнча, микрокредиттик банктар боюнча айтсаңыз. Микрокредиттик компаниялар боюнча алар дагы ушу сиз айткандай эле, мен айтып кеткендей эле конкуренциянын негизинде чектелет. Ал жерде дагы эгерде мыйзам бузуу болсо, биз чара көрөбүз. Ломбард боюнча бүгүнкү күнү сиз айтылган сунуш боюнча биз талдоо жүргүзүп атабыз. Аларды ошо чектегенге кандай чараларды көрөбүз, ошо сиз айткандай, сиз сунуштаган ошо көйгөйлөрдүн баарын карап чыгып, бир мындай элге пайдалуу жыйынтыкка келгенге.